Кытай коронавирустан зыян тарткан өлкөлөргө 2 миллиард доллардан каражат берет. Кытай мамлекети коронавирустан зыян тарткан өлкөлөргө акча бөлүп берет. Мындай маалыматты чет элдик басылмалар Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Анда ар бир мамлекетке 2 миллиард доллардан бериле турчу каражат жакынкы 2 жыл аралыгында бөлүнүп, коронавирус менен күрөшүүгө жана социалдык экономикалык абалды өнүктүрүүгө жумшалышы керектиги айтылат. Мындан тышкары Кытай Бириккен Улуттар уюму менен биргеликте гуманитардык кампа түзүп, коргонуучу жана эпидемияга каршы колдонулуучу каражаттар менен башка өлкөлөрдү туруктуу камсыз кылмакчы. Кытайда иштелип жаткан коронавируска каршы вакцина сатыкка чыккандан кийин дүйнөнүн бардык аймактарына жеткиликтүү болот деп айтылат маалыматта. Адвокат Даниэль Ажиев абакта сабалды. Улут аралык кастыкты козутууга айыпталып жаткан Даниэль Ажиев СИЗО 1де сабалды. Бул тууралуу анын адвокаты Талайгүл Токтокунова журналисттерге билдирди. Анын айтымында 18 майда Даниэль Ажиевдин баш коргоо чарасы узартылышы керек болчу. Бирок 1 май райондук сотунун судьясы Абдыразак Буронбаев өзгөчө кырдаалдар учурунда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын эрежелерине байланыштуу соттолуучуну алып келбей тургандыгын билдирген. Менин кардарымды сабап кетишкен, бирок ЖМК бул фактыны четке кагып, Ажиев ага эч ким кол тийгизбегенин айтып, түшүндүрмө кат жазганын айтты. Тергөөнүн судьясы Абдыразак Буронбаев мени тергөөчү менен бирге тергөө изоляторуна барып, кардарымдын абалы жакшы экендигин текшерип, бул жөнүндө акты түзүп, андан кийин сотко келип, Ажиевсиз эле санкцияларга катышуум керектигин айтты. Менимче бул жол коюлгусу иш, деди Талайгүл Токтокунова. Эске салсак, Даниэль Ажиев өзгөчө кырдаал жарыялангандан кийин 7 облуска 7 миллион сом берерин билдирип, Чүй областындагы муктаждарга гуманитардык жардам тараткан. Социалдык тармактардын колдонуучулары аны Вебком модельдик студиясынын уюштуруучусу экенин айтышып, кескин сынга алышкандан кийин Ажиев кыргызстандыктарды сөккөн эле. Замирбек Рыспеков: негизи көзүңөрдү май басты. Президенттин сөзү дагы силерге баары бир болуп калган. Акыркы учурларда Ички иштер министрлиги тараптан бирде пикир келишпестиктер жаралса, бирде ИИМдин министри Кашкар Жунушалиевдин балдары карантинде беркиндей кыздар менен кытыгылаша коебуз деп коомчулукта талкууга калса, арадан көп өтпөй пропуск сатышып кылтакка түштү. Эми Ички иштер министринин КМК бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Замирбек Рыспеков ИИМдин короосуна таш ыргытып, өзүнүн социалдык тармагынан коомчулукка пикирин билдирди. Анын сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Солтонгелдиев: бул билдирүүнү жаш курагы келип ашып, бирок бүгүнкү күндө иштеп жаткандарга дагы жибердиңби? Урматтуу биздин президентибиз ар дайым мыйзам баарыбызга бирдей деп айтып келет. Эмне бул сен жиберген билдирүү мага эле иштейби же министр буйрук бердиби? Негизи көзүңөрдү май басты. Президенттин сөзү дагы силерге баары бир болуп калган экен да. Рахмат, президентке маянаны көтөрүп берди. Убагында генерал Кангантиев реформа кылып, системаны оңдоп, система үчүн күйүп, 1 маянаны көтөргөн эле. Мен эс алууга чыгам, шүгүр иштедим. Ички иштер министринин ичинде кадырым, өз ордум бар. Бизде ашып кетсе 4-5% эле жаш курагы менен кетет. Жаштарга иш орунду бериш керек. Мен бөлүмдүн башчысы ордумду бердим. Өз ишин кыйын билген кадрлар иштесин. Силерге ишенип болбойт, дагы бир парашютистти дайындап коесуңар. Резерв кадр деген азыр жок болуп калды. Ниязбеков чечип калган. Ошон үчүн алдыга жылбай кагаз жүзүндө реформа болуп, иш жүзүндө артка кетип жатабыз. СКМ бүгүнкү күндө 100 жылдык баатыр тарыхы менен конвой болуп калды. Ал эми учурда ИИМдин сүйрөлгөн Араңжан полковниги Ички иштер министринин ичиндеги кадр башкармалыгынын башчысы. Солтонгелдиев кадр маселесин талкалады деп жазды ИИМдин КМК бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Замирбек Рыспеков. Чуу салса эле обсервациядан чыгабы? Гансидеги жаңжал боюнча Үсөнбаевдин жообу. Сол Лескиден келген жарандар чуу чыгарганы үчүн үй карантинине чыгарылган жок. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирген. Анын айтымында обсервацияда мигранттар атайын бекитилген алгоритмге ылайык 2 жолу кайталап анализ алынгандан кийин чыгарылган. Мөөнөтү бүткөнгө чейин чыдабай нааразычылык билдиргени башка маселе. Биздин чечим обсервацияга алынгандардын маанайынан же башка факторлордон көз каранды эмес. Алар чуу чыгарабы же башка аракеттерди жасайбы? Биз өзүбүздүн чараларды көрүп, алгоритмди аткарабыз. Обсервацияга жаткысы келбегени өз акылына жараша тыянак чыгарганы менен эч нерсе өзгөрбөйт. Биз барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк.
көпчүлүк. Алар бузук телефон болуп кеткендиктен чуу чыгарышкан. Мындан кийин келгендер дагы биз бекиткен талаптарды так аткарууга милдеттүү болот, деди Үсөнбаев. Ошондой эле ал обсервациядан чыккандарды жашаган регионуна жеткирүү үчүн атайын транспорт уюштурулганын белгиледи. Ар биринин уюлдук телефонуна тиркеме орнотулду. Үй карантининде көзөмөлгө алынат. Обсервациядан чыгып бара жаткан жарандар өзүнө милдеттемелерди алып кол кое турганы белгиленди. Белгилей кетсек, кечээ 18 майда мурдагы Ганси авиа базасынын аймагында жайгашкан Семетей обсервациясындагы 432 жаран чогуу келгендердин айрымдары үй карантинине чыгып кетти деп нааразы болуп, баарын кое берүүнү талап кылышкан. Алар жаңжал салып, медиктерди жабыркаган. ИИМдин ал жайда кимдир бирөө жалган маалымат таратканын айтып, чынында үй карантинге эмес, COVID-19 жуктурганы аныкталгандар ооруканага которулганын билдирген. Кечке жуук Саламаттыкты сактоо министрлиги аларды үй карантинине чыгарууга уруксат берген. Кой Таш окуясында Альфанын аскерлери аеосуз ур-тепкиге кабылганын айтып беришти. Жергиликтүү Кактус медиа агенттиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев берген Кой Таш окуясына катышкан Альфа атайын бөлүгүнүн аскерлердин көрсөтмөсүн жарыялады. Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрү иштин материалдарын ачык томдорунан алынган. Мыйзамга ылайык иш сотко өткөндөн кийин жактоочулар материалдарды өзү жактаган кишини коргоо максатында ачыкка чыгарса болот, деди Жошев. Басылма оңдон ашуун жоокердин көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөлөрдө негизинен Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок тийген жагдай баяндалат. Агенттик жоокерлердин аты жөнүн өзгөртүп берген. Жарыяланган көрсөтмөлөргө караганда тергөөдө Ниязбеков кандай кырдаалда жарата алган деген суроого айрым жоокерлер Атамбаевдин үйүнүн 1-кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Ал куралды жалданып тургандар Альфанын жоокерлеринен тартып алышканын билдиришкен. Көрсөтмө бергендердин бири АК-74 куралынан ок чыгарган кишини тааный аларын айткан. Ошондой эле айрым жоокерлер Ниязбековго кандайча ок тийгенин көргөн эмес. Жоокерлердин көрсөтмөсүнө ылайык Атамбаевдин үйүндө алардын айрымдарынын өздөрүнө дагы ок тийген. Ошондой эле алардын бардыгы тең аеосуз ур-тепкиге кабылганын айтып беришкен. Тергөөнүн версиясы боюнча былтыр 7 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен атайын даярдыктагы тобу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө барганда анын тарапташтарынын катуу каршылыгына дуушар болгон. Атайын топтун мүчөлөрү үйдүн короосунан сүрүлүп, айрымдары барымтага алынган. Кагылышууда Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков атылган октон каза таап, күч түзүмдөрүнүн бир нече кызматкери ар кандай деңгээлде жарата алган. Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Атамбаевдин тарапкерлери анын үйүнүн 3-кабатынан өткөн октон 3 жоокер жараат алып, алардын ичиндеги Үсөн Кудайбергенов ооруканадан каза болгонун билдирген. Убактылуу өкмөттүк кылмышкер десе Текебаев шүк отуруп берди. Азаттык интернетте тарап жаткан Сыймык Жапыкеевдин иш-аракети боюнча онлайн талкуу уюштурган. Жапыкеевдин айткандарына караганда, талкууга катышкандардын айткандары ары таң калыштуу, ары талкууга жем таштай турган болду. Баягы бир мезгилде президенттик шайлоого ат салышып жок болуп келген Талатбек Масадыков кечээ пайда болду. Ушунча жылдан бери өлкөдө эч нерсе өзгөрбөгөнүн, анархия өкүм сүргөнүн, ортодо бир топтору жеп ичип буга чейинки президенттер убактылуу өкмөт кылмыш иштерине кириптер болуп келатканын Саймедерев айтып жатты. Акаев президент болду, талкалады. Бакиев келди, 5 жыл отурду, алыс кетти. Андан кийин убактылуу өкмөт келди. Баарын талдап берейин деп анархия кылып мамлекеттин ичин, Конституциядан баштап бул өтө чоң кылмыштар деп айтты. Мындайда сөздү илгертпей аңдаган саясатчы Өмүрбек Текебаев дагы талкан жутуп алгансы унчукпады, шук отурду. Тажрыйбалуу саясатчы сөздү Жапыкеевге буруп жымсалдап кеткени менен бир нерсе элге ачыктала түштү. Талатбек Масадыков 30 жылдан берки жеп ичкен мезгилде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы жеп ичкендерге кирет деген контекст менен айтылганын кыракы Текебаев жакшынакай эле түшүндү. Бирок эч реакция кылбай ичине кымтып тим болду. Башкы прокуратура спецназ жоокери Атамбаевдин куралынан өлгөнү аныкталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошевдин Альфа командиринин орун басары Үсөнбек Ниязбековдун өлүмүнө тиешелүү социалдык тармактарга жарыялаган маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Көзөмөл органынын маалыматына караганда, жакынкы күндөрү айрым ЖМКларга Альфа командиринин орун басары Үсөнбек Ниязбековду ким өлтүрдү, күбөлөрдүн көрсөтмөсү жана Кой Ташка Атамбаевди кармоо операциясына катышкан Альфа отрядынын мүчөлөрүнүн көрсөтмөсү деген макалалар жарыялаган.
Ошондой эле адвокат Замир Жошев өзүнүн Facebook тармагындагы баракчасына айрым ЖМКлардагы Ниязбеков, Алмазбек Атамбаевдин куралынан көз жумгандыгы тууралуу маалымат калп деп жазганы айтылат. Өз сөзүнө далил катары ал УКМКнын Альфа отрядына айрым кызматкерлеринин Алмазбек Атамбаев жана анын жан сакчысы Канат Сагынбаевдин Ниязбековдун өлүмүнө тиешеси жок деген көрсөтмөлөрүн келтирген. Ал жазып, кийин айрым ЖМКлар көчүрүп алган маалыматтар чындыкка туура келбейт. Жактоочу көрсөтмөлөрдү толугу менен жарыялаган эмес деп айтылат билдирүүдө. Кийин алардын көрсөтмөлөрү толукталып, башка дагы тараптар суракка чакырылган. Мындан тышкары бардык тиешелүү экспертизалар жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Ниязбековго тийип өмүрүн алган ок СВД куралынан атылган 70-62 мм калибрлүү патрон экени аныкталды. Бул курал Атамбаевга тиешелүү болгон деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле башкы прокуратура жактоочу Жошев Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160-беренесине ылайык сот өндүрүшү учурунда алган маалыматты жалпыга таратууга укугу болбогонун жана бул тууралуу өзүнө маалым экенин кошумчалады.